Сынактын тандоо туру видео презентацияларды кабыл алуусу уланууда. Мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып, кыргыз кыймылын жаратып калганга ашыккандар абдан эле көп. Алар кимдер жана кандай бийди жаратып жатышат? Мына ушулар тууралуу маалымат беребиз. Амансыздарбы? Бул апта кыргыз эл бий сынагынын уюштуруучулары үчүн жаңылыктарга бай болду десек жарашат. Кабыл алуу 30-августта токтойт дегендер уюштуруу тобу отурган кабинеттин эшигин какылап, 10дон ашык ата-эне жаш балдарын бийлетүү үчүн жетелеп келишти. Түшүнүктүү болуу үчүн айта кетели, кыргыз эл бий сынагынын алгачкы тандоо туру видео презентацияларды кабыл алуу аркылуу жүргүзүлүүдө. Ал 15-сентябрга чейин жылдырылды. Демек, сизде дагы бир апта убакыт бар. Ал эми бул берүүдө сынакка келип түшкөн төмөндөгү клиптерди сунуштайбыз. Кыргыз бийи. Кыргыз жолу. Кара жорго, нукура кыргыз бийлери. Эрке сары. Ал эми ага чейин дагы бир жаңылыкка токтололу. Эл акыны Шайлообек Дүйшөев сөзүн жазып, Айжамал Кабылов аткарган биймерген ырына жаз бий тобу клип тарттырып жаткан учур. Жаңы ойлоп таптык десек дагы болот бунучу. Бунун автору, постановщик Талант Осмонов деген агайыбыз болот. Анан ал бул бизге ушул бийди коюп берди. Биз болсо аны жакшы бийлеп, элге көрсөткөнгө аракет кылып, болушунча күчүбүздү жумшап атабыз. Клипте бийлеп жаткан кыз-жигиттер кыймылдардын жеңил экенин айтып, бир көргөн адам дароо бийлеп кете алат деген ойдо. Бекте негизги элементтер көбүнчөсүндө баягы ийиндерди, баштарды, буттарды сындырып бийлемей да, ошо сынма бий да. Аны ошол эле учурда баягы болушунча шалкылдап, шулкулдап, баягы талып бийлейсиң да, өзүңдү мындай бош таштап, болушунча сынып бийлейсиң да, ошол өзгөчөлүктөр болот да. Топтун жетекчисинин айтымында, бийди койгон хореограф Талант Осмонов негизги кыймылдарды 1924-жылкы Каркыра жайлоосундагы жарманкеде бийлеген кишиден алган. Маалыматтарга караганда, ал киши кыргыз деп айтылат. Демек, кыргыз кыймылы ошол деп токтолгон жаз бий тобунун видео презентациясын кийинки аптада сунуштайбыз. Сөзү Кыялбек Урманбетов, обону Азамат Отунчиев жана Азамат Такырбашевдарга таандык. Султан Садыралиевдин аткаруусунда кыргыз бийи Назик бий тобу аткарып сынакка катышууда. Учпайган тип халал, бийге барын чакырып, бир кумардан канал. Жаркы күнгө теңелсин, жаштыгыңдын жамалы. Атпай кыргыз бийлесин, арулантып дүйнөсүн. Жеңил болгон булуттай, жерге бутуң тийбесин. Байкап турган адамдар, бали кыргыз бийлесин.
келсин. Кыргыз жолу бие. Аткаруучулар Салимар би тобу. Кара Жорго кыргыздын нукра бийлери. Бийди аткарган Анель, ырдын сөзүн жазган Ажар Осмон кызы. Ырды аткаруучулар Анель жана Кубат Турганбаев. Бийге комуз ойногон кыргызымдын жеринде кара жорго бийлен
беш көкүл чачы чубалган, баркыттан кемсел кыналса, кош этек көйнөк куралган. Кыргыз бийлер бийленсе, тойлордо сонун ой калган. Чет элден келген меймандар кызыгып ичтен толгонгон. Күлүк жорго таптаган, элимден чыккан саяпкер, бүркүт шумкар шаңшытып кондурганы мүнүшкөр. Жаратылыш жаны бар, ала тоосу салкын тур, ысык көлү жайлоосу ыр бийине себепкер. Дилинен чыккан кыргыздын бийлерин биз сулайлы, катыра бийлеп тойлордо салтыбызга буралы. Нукура кыргыз бийлерин калың журтун колдосун, тойдо баары бийлесин, кыздарыбыз бийлесин, улуттун баары бийлесин, ырдаса ырын ырдасын, урпагыбыз кулансын, улдарыбыз бийлесин. Манастын баарын батырып айтканындай курамын, манасчы бабам саякпай обонундай туямын. Кыргыз бийлер бийлесе, ырын кыргыз ырдаса, угулган сет манастан түбүртүндөй куланын. Көмүскө келген бийлерди кези келди иликтер, тартылып калган айрымы тасмалардан карап көр. Нукура кыргыз бийлерин бийлеп көңүл ачалы, катыра бийлеп тойлорго бий чачыла чачалы. Нукура кыргыз бийлерин калың журтун бийлесин, урпагыбыз улансын, ул кызыбыз бийлесин. Нукура кыргыз бийлерин калың журтун бийлесин, урпагыбыз улансын, ул кызыбыз бийлесин. Эрке сары сезим би тобунун аткаруусунда бийди койгон хореограф Команова Зулайка. Би бул жөн гана кыймылдоо эмес. Би дене тарбиялык көнүгүү, саламат жашоонун маңызы, эң башкысы бул чоң маданият. Мына ошол кыргыз би маданиятын өнүктүрүүнү көздөгөн кыргыз эл би сынагынын тандоо түрү өтүп жатканын дагы бир рет эсиңиздерге сала кетели. Биз мына ошол сынактын күндөлүгүн чагылдыруудабыз. Кийинки аптада жолугушканча саламатта туруңуздар.